Аксай айылы 14-17 сентябрь күндері құралды қол салуда окуянын очогу болгон. Вару анклавы менен чектеш тургандыктан бул айылда абал туруктуу болгон менен дагы деле кооптуулук бар. Милиция кызматкерлери күн түндебей коомдук коопсуздукту сактоо милдетин аткарып жатышат. Түнү күнү элдердин коопсуздугун сактап ушул Бакай участкада жөө кайгылуу күзөт кызматында жүрөбүз. Бул жер граница, бул жагы Кыргызстан Республикасы, бул жагы Тажикстан Республикасы. Ошондуктан бу жерде жөө кайгылуу кызматында патрулда жүрөбүз. Аксай айылынын Бакай участкасында 37 үй өрттөлүп, бүгүнкү күндө ордуна жаңы үйлөрдүн курулушу жүрүүдө. Жергиликтүү тургун Жеңиш Тубанаевдин да үйү жаңыдан курулуп, дуалы жакынкы күндөрдө бүткөрүлөт. Айылда курулуш иштеринен кабар алганы келген гана тургундар болбосо, дээрлик коопсуз жайга чыгып кетишкен. Алардын коопсуздугу да милиция кызматкерлерине жүктөлгөн. Абал Кудайга шүгүр, жакшы, тынч болуп калды. Коопсуздукту ушул милициялар, участковыйлар бардыгы күндө келип карап турат. Саартан кечке чейин ушулар тартипти рабочилардын биздин коопсуздуктарды карап отураттар. Рахмат ушуларга, бардыгыга. Ustalar murda kecha urush учурунда kuyup ketken турак жай үйлөрүнө ustalar келип куруп атат. Эч кандай коомдук тартип бузган жарандар катталган жок. Бүгүнкү күндө абал туруктуу. Тартип сакчылары 16 сентябрда облуска өзгөчө кырдаал жарыялангандан тартып күчөтүлгөн тартипте иштөөгө түшкөн. Чек аралаш айылдарда жергиликтүүлөрдүн коопсуздугу менен катар эле элди түрбөлөнгө алдырбоо боюнча да түшүндүрүү аракеттерин көрүшүүдө. Аны менен катар аймакта чек ара чыр-чатактарын болтурбоо тапшырмасы коюлган. Бүгүнкү күндө милиция кызматкерлери Аксай айылында биринчиден коомдук коопсуздукту жана коомдук тартипти камсыз кылуу, андан сырткары чек ара чыр-чатактарын болтурбоо боюнча үзгүлтүксүз 24 күнү түнү иш алып барып атат. 21 октябрда Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара башчыларынын Баткен жана Согди облусунун губернаторлорунун ортосунда жолугушуу болуп, эки элдин ортосунда тынчтыкты орнотуу боюнча макулдашууга кол коюлган. Жолугушуу акыркы учурда интернет аркылуу такталбаган маалыматтар тарап жаткандыктан улам уюштурулган. Согди облусунун губернатору менен мен биргеликте жасай турган, эки облустун ортосунда жасай турган планга кол койдук. Бул планда ушул чек арада тынчтыкты сактап калуу боюнча эч кандай бир конфликттүү учурларга жол бербөө боюнча ошону менен бирге эки элдин ортосунда тынчтык болуу боюнча ушундай планга кол койдук. Баткен облусунун чек аралаш аймактарында чек ара окуясынын кесепеттерин жоюу үчүн резервдик фонддон 3 миллиард сом бөлүнгөнүн Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирген. Жалпысынан 661 турак жай талкаланып, 423 жашоого такыр жараксыз абалга келген. Нургазы Жайнаков, 5 канал, Баткен облусу.